Өзгөндөгү Мырзакей айыл өкмөтүнүн Адыр айылынын тургундары жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө нааразы, анткени бул айылдын кире бериши Таштанды талаасына айланган. Бул жерден нары бери өткөн тургундар мына ушинтип каттардын ичинде жан-жаныбарлардын, тооктордун жана башка таштандылардын бардыгын ушул жол четине таштап кете беришет. Жыйынтыгында бул айылдын кире бериши Таштанды талаасына айланып баратканына эл нааразы. Мынау Мырзакей өкмөтү 10 жылдан тегерегинде мусорго деп ушул жер ачылган. Бул жер ушу биздин өкмөткө карайт. Булар өзү биринчиден элдин суугап чөйрөмөлөрүн болушу керек эле башындачы. Анан баягы мусорго өкмөт тарабынан баягы жай таппай, ушул жерди баягы полигон кылып ачып берген да. Анан бизге башында ушу ачылганда ачы баардыгын утуру толгон тарабын жайлапты деп айткан да. Анан жай ойлогондой болбойт, алар айткандай болот, бирок жайлуу эле кетип утуру келип, главный энергия чейин кетип атышты буларга. Анан бул тарабы Мырзай Карабулжа жолуна чейин ашып кеткен пакеттерчи. Анан бул тарабынан бизге баягы жашоочулар деле эмеси баардыгы мусорду бул жакка топпой, баягы жолдун боюна биздин айылга кире беришин бособусуна топ да. Эми ал жашоочуларга, тургундарга айтып туруп түшүндүрүш керек экен. Анан кышындасы, жайындасы ушу биздин айылдын жаштары көчөдө баягы пакеттерди, мусорлорду кандай мусор болсо дагы тоздоп коюнга аракет кылабыз. Эми кайра төгөрсө акыры бир нерсе болуп айтып чыгыш керек экен да. Анан ушу бизге биринчи эле ушу мусорду бир жансыз кылып бир чечип берсе жакшы болот эле. Башка жака жылдырабы же жаап жок кылабы, ошол эле биздин үчүн. Эртең бул жерден может кандай оорулар чыгат, жайдын күнү эми бул жерден өтө албайсың эле да. Ар кандай жыттар чыгат. Эртең инфекция оорулар чыгып калабы, мисалы атын ата албаганчы. Башка бизде маселе жок, ушу баары жакшы эле. Арам өлүп калат малдар, бруцеллез болуп калат, башка нерсе болуп өлөт. Ошолорду тирилей эле бантип сүдүрөп, анда алып келип эле ит-питтерден бери таштап коет экен. Аны ушу айыл иттери баягы көчө иттери келип жеп, аны эртең бала чакага кандай болот? Кармалап ойногондо оорулар жугуп калышы мүмкүн. Азыр Бородостар оорун түрлөр чыгып кетти. Саламатсыздарбы? Мен Мырзакей айылынын тургуну болом. Ушу мусордун эме көйгөйү баарыбызга неме болуп атат. Ушу өкмөт тарабынан 10 жыл болду. Өкмөт тарабынан ушу жолдун аркы бети, берки бети чек берилген. Ошо чекти берген убакта эле ушу жерден мусорный полигонду уюштуруп, ошо өкмөт тарабынан уюштурулуп, анан полигон мусор башталды да. Анан ошо эч нерсени ойлонбой эле булар. Эми азыр карасаңар, мына айылда азыр ар бир үй бүлөдө бир жаш балдар, 4-5 балдары бар. Эми бу эртеңки күнү мына күн ысыйт. Анан чымындар неме кылат. Үйдөрдү полный каптап, эми жанагындай инфекциядан сактанабыз деп эч ким айта албайт, эми оорубайт деп. Вообще муну эми ойлонбой кылышканда, эми мунучу бул полигонду вообще бул айылдын жанына өзү кылбаш керек эле. Азыр могу станцияга да кандай кооптулук жаратып атат? Бул эми азыр мына жерде жаныш бар. Электрик ушул жерди карайт. Ошол айтат, катуу шамал болгондо дейт, пакеттер учуп барып ошол зымдарга жабышып дейт. Анан зымдар үзүлөт дейт. Зым үзүлгөндө дейт, анан аварийный немелер келет дейт жалбаттан. Ошолор келип оңдойт дейт. Анан ошолор жалып кылып көп жерге инстанцияга кайрылган экен. Даже Ошко кайрылган экен. Аларды карабай эле эми кайра эле неме кылып атат, эле төгүп атышат мусорду. Эч кимди угушпайт, биз никтобуз да. Адамдарды вообще укпайт булар. Биз никтобуз. Каалаганын кылат. Эми карасаңар мына бир ответственный бир адам жок мусорду караган. Жандыктарды, өлгөн жандыктарды ар жерге ташташат. Жолдордон берип турат. Эми муну кандай кылса болот? Ана болуп карап турса жакшы да. Эми жакында мына мусор башталат эми күн ысыгандачы. Машиналар менен келет дагы.
өз жайына төкпөй эле ошо ар жерге таштап кете беришет. Өзү мына жерде яма бар, ошол жерге жабдыктар таштанган атайын положенный место бар да. Ал жерге эми знак деле же жазуу деле кылынган эмес. Эми биз көргөндө айтып коебуз анча мынчаларга, эми көпчүлүгү билбейт дагы алып келип таштай беришет. Айылдан алысыраак бир чекереке местолор деле көп. Аябай элечи жакшылап мындай внимательно жакшына бир местолорду издеп караса чыгат жөн элечи. Эми ошол жерди карашпайт. Элге жакын болсун деп кылып атышат. Элге жакын болгону менен элге деле жаман жагы дагы бар да. Ушул мусор башталгандан бери экскаватор менен келип мына жерди чекени ой кеңейте берип, ана высоковольтко азыр өтө коркунучунда турат. Эмичи жаман жааган сайын мына жарлар көчүп атат. Эми эртең бүрсүгүнө высоковольт көчүп кетет деп айта албайм, бирок секин ошо түйү жар көчүп берип барып бир күнү жыгылат ошочу. Ошону ойлогон адам жок. Мына өтө жакын казып койгон. Мына өзү жакындатпай эле алысыраак кылса деле болмок. Карасаң жыгып кетип атат эми. Жары көчүп атып бир күнү барып ошол высоковольт жыгылат эми. Мындагы ойлонуш керек да эми. Карагыла эми. Бар, Мырзакен өзү эле чоң да. Караңыз эми мына чындыгын алдына. Ушу бөлгөндөн жакшы эле өзү мындай факт болду да бул. Доказательство. Жакшы көп качактан закондар тургот окшойт. Ошондой. Ошо турачу. Бул өзү рапет кач. Ал жака дагы үйүндөгү эмелер апелет да, портфель менен жүктөп коюп дагы. Азыр эми бул маселени 5 жыл мурда көтөрүп, тазалык ишканасын уюштурганбыз. Ушул элдин турмуш турчулугун бир жакшырталы деген ой менен, жакшы ой менен уюштуруп, ошол жерден 2-3 жыл жүрүп, экотех инспекциядан башка жактардан различный документтерин алганбыз. Баары мыйзамдуу эле кылганбыз, бирок эми азыркы учурда таштарды аябай көбөйүп, анын көбөйгөндүктөн ошол жерге батпай бир аз көйгөй жаратууда. Азыр өзүбүздө ошо ДТ тракторубуз бар, мына улай кичине кургаса сүрүп, анын үстүн жаап, баягы аракеттерди кылабыз. Анан дагы мына келе жаткан неме менен депутаттарга коюп, ошону дагы чечишке башка жерден караштырганга аракет кылабыз. Болбосо башка алыскы аймактагы айылдар менен дагы сүйлөшүү жүргүзүп атабыз азыркы маалда. Биз барып туруп ошол мусорлорду төксөк, аларга кичине тыйын тыпыр төлөп, ушундай мамилелерди кылалы деп сүйлөшүп атабыз. Кегирээк айыл өкмөттөрдөн, алысыраак бизден жогорку айыл өкмөттөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат азыркы маалда. Болбосо өзүбүз дагы ошол жерден чечишке аракет кылабыз да. Ушул азыр Мырзаке айыл өкмөтүнө сиздерге караштуу айылдардан 1 жылда тазалык кызматына канча салык түшөт? 1 жылда булардыкы 1 миллион 600 миң бюджети бар. Бизден ошол айыл өкмөтүнөн жардам берилет, өздөрү элдерден чогултат. Ошону менен ушул жүргүзүп атат. Анын ичинде азыр бир директор бар, бир бухгалтер бар, 2 трактор бар. Ошону менен да успеть этип ташый албай атышат да. Бир күндө 15 тоннадан кем эмес мусор чыгат. Ошол мусорго койгон 3 гектар жерибиз дагы ошо бир аз тарлык кылып атат. Анын дагы ошо аракет болуп атат азыр дагы. Азыр жергиликтүүлөр айтып атат да, ошол жер адамдардын үлүш жерлери болчу, эгин таалары болчу, анан булар эгин таалары болчу, бир 2 кишиники, ал кишилер менен макулдашканбыз. Аларга башка жерден жер берип, ошол жерде ошондой отуруп сүйлөшүп алганбыз да. Алмаштырып бергенбиз, мындайча айтканда. Мырзаке айыл өкмөтүндө 3 айылдан турат. Адыр, Бабыр, Мырзаке деп. Калктын саны 19500. Калктын саны бар. Ошону тейлешке аракет кылып атабыз да. Муну дагы кыйынчылык менен документтерин жасаганбыз. Өтө кыйынчылык менен бүткөн ал жер дагы. Азыр эми бул маселе Кыргызстан боюнча эле көйгөйлүү маселе болуп атат. Өзгөн районунда дагы чечилбей атат ошол маселелер. Көптөн бери талаш талкуу болуп бүтпөй атат. Бизге дагы мына канализацияга кириш керек эле, башка иштер бар эле. Ошолор да ошонун айынан токтоп турат азыркы маалда.